Салам экендештер, арбаңыздар. Бүгүн силер менен кыскача маек бул жанагы блокировка болуп аткан же болбосо чектөө менен иштеп аткан WhatsApp, Telegram каналы боюнча сүйлөшөбүз. Эмне жөнүндө, эмнеге бул иштебей калды, кандай себептер менен, балким маалымат кээ бирөөнө керек, кээ бирөөнө кереги жок. Ошон үчүн эгерде кереги жок болсо комментарий жазып, мунун эмне кереги бар деп жаман комментарий жазганын кереги жок мекендештер. Сизге кереги жок болсо башкаларга пайдасы тийип калышы мүмкүн. Биздин максат мекендештерге туура маалымат жеткизип туруп, мекендештердин жашоосун бир аз да болсо жеңилдетиш. Урматтуу мекендештер, акыркы 2 жумадан бери WhatsApp жана Telegram каналдары чектөө менен иштеп калды. Бул боюнча Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы өзүнчө сунуш киргизип туруп, өзүнчө мыйзамга өзгөртүү киргизип туруп, WhatsApp, Telegram каналды бара-бара жабабыз деп ошентип айтып атат. Андан тышкары 1-сентябрдан баштап Instagram жана Facebook дагы Россия Федерациясында иштөөгө, толук кандуу иштөөгө тыюу салынат. Расмий уюмдар, расмий мекемелер ошол эки приложение аркылуу Instagram жана Facebook аркылуу реклама берген дагы, жарыя берген дагы бүт бартен жокко чыгарылат. Эми WhatsApp менен Telegramдын негизги расмий себеби бул WhatsApp жана Telegram аркылуу көптөгөн мошенниктер жарандардын акчасын уурдап атат, жарандарды алдап атат. Ошонун негизинде биз булар менен күрөшүп атабыз деп айтып атат. Эми бул жөн эле расмий маалымат. Расмий эмес маалыматтары болсо, биринчи версиясы бул чоң уюлдук операторлар, МТС, Билайн, Теле2, Мегафон, ошого окшогон операторлар WhatsApp аркылуу көп жарандар сүйлөшүп калып, ошонун негизинде мурдагы мүнөттөр менен сүйлөшүбүз, ошо мүнөткө акча түшпөй калган себеп деп айтылып келип атат. Экинчиси болсо Россия Федерациясында өзү Max деген, VK Max деген жаңы мессенджер ачып, ошону иштетебиз деп, бирок ал толугу менен ошол атайын кызмат уюмдарына жеткиликтүү болот. Ар бир жарандын ошо байланышып аткандарын, жазышып аткандарын текшерүү иретинде деп айтылып келет. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим-карта керек болсо, биздин жарандардан алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер, колдоп жүрө бериңиздер. Эми бул расмий эмес маалымат, буга биз толук тактоо бере албайбыз. Биз өзүбүздүн эле жана кыскача аналитикабызды айтып койдук. Азыр кандай кылып колдонуп атабыз? Эгерде Кыргызстандан биздин жарандар чалса, ата энебиз чалып калса, оңой эле сүйлөшүп атабыз. Себептен Кыргызстанда чектөө жок, алар бизге чала беришет. Ошон үчүн WhatsApp мурдагыдай эле азырынча иштеп кете берет. Бирок экинчи рети Viber деген система бар, жанагы Chatty деген дагы система бар. Азыр дагы биз тактап атабыз, кандай мобилдик тиркемелер дагы бар. Ошонун негизинде иштешип, мекендештерге сунуштап, ошону айтып беребиз деп. Кээ бирөө FaceTime аркылуу сүйлөшүп атабыз. Ошол себептен азырынча бир сыра жүдөп туралы, бирок бара-бара көч түзөлөт деген сымал эле. 1-2 ашып кетсе, 1 айдын ичинде жашынакай жаңы мобилдик приложенияны эстейбиз, ошону көчүрөбүз, анан массалык түрдө ошого көчө баштайбыз. Азырынча бир сыра жүдөмүш аракет болуп атабыз. Мына урматтуу мекендештер, кыскача жарнама. Легалдашуу үчүн биз чек арага чыгып келебиз, барып келебиз. Анан кийин биз шешип аткан жарандар бар. Эгерде көп балалуу болсоңуздар, муктаж болсоңуздар, кайрыла бериңиздер. Бекер чек арага алып келишет. Телефон номерлери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Волгоградский проспекти 4-выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Кайрыла бересиңер. WhatsApp тууралуу дагы толук жаңылык болгондо силерге айтып беребиз. Буга чейин биз бир чыгарылыш чыгардык жана Амина приложениясы боюнча, ошону сөзсүз түрдө көрүп коюңуздар. Себептен 2025 жылдын 1-сентябрынан баштап ошо Амина менен баарыбыз колдонуп калабыз. Толук маалыматты ошо ссылканы мен азыр киргизип коем үстүнө, жана астына да жазып коем. Ошол мурдагы каналды көрүп, выпусканы көрүп туруп толук бөлүшүп коюңуздар. Эң керектүү маалыматтар Амина боюнча ошол жакта. Görüşкөнчө.